Садыр Жапаровду 3 мамлекеттин президенттери куттукташты. Ысык көлдө 38 жаштагы жаран дайынсыз болууда. Амраев Садыр Жапаров мырзаны чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровга кеңеш берди. Садыр Жапаров эң аз добуш алган аймак. Бишкекте Катардагы судьянын 20 элиткалык батири. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаров менен телефон аркылуу сүйлөшүп, шайлоодогу жеңиш менен куттуктады. Мындан сырткары Садыр Жапаров Токаевдин чакыруусун кабыл алып, алгачкы расмий иш сапары менен Астанага бараарын белгиледи. Россиянын лидери Владимир Путин президенттик шайлоодо эң көп добуш алган талапкер Садыр Жапаровду жеңиш менен куттуктады. Сизге ийгилик, бекем ден соолук жана бакубатчылык каалайм, деди Путин. Буга чейин Афганистандын президенти Мохаммад Ашраф Ганди Садыр Жапаровду шайлоодогу жеңиш менен куттуктаган. Ысык көл облусунун Жетөгүз районунун 38 жаштагы тургуну балык уулап жатып сууга түшүп кетип, дайынсыз болууда. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекемеден билдиргендей, 10 январда 1983 жылы туулган эркек кишинин жоголгону тууралуу маалымат түшкөн. Ошол күнү 2 бала үйлөтүлгөн кайык менен балык уулоого чыгышкандыгын айыл тургундары билдирген. Балыкчылар 300-400 метр аралыкты сүзүп өтүшкөндө үйлөтүлгөн кайык жарылып, алар суунун астында калышкан. Айыл тургундары көлдөн балыкчылардын бирин суудан алып чыгууга үлгүрүшкөн. Ал тирүү, экинчи балыкчы табылган жок. Издөө иштери улантылууда. Издөө иштерин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жүргүзүп жатат. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин Түрк кеңеши башкы катчысы Багдат Амраев Садыр Жапаровду президенттик шайлоодо жеңиши менен куттуктады. Бир тууган кыргыз эли жаңы президентти шайлады. Бүгүн урматтуу Садыр Нуркожо уулунун Кыргыз Республикасынын президенттик шайлоосундагы ишенимдүү жеңиши тууралуу кабарды өтө кубануу менен кабыл алдым. Кыргыз Республикасынын жаңы шайланган президенти Садыр Жапаров мырзаны чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Садыр Жапаров менен өлкөдөгү саясий окуялардын кийинки эле алгачкы күндөрүдө жолугуп, Кыргызстандагы саясий туруктуулукту, мыйзамдуулукту сактоо жөнүндө эки тараптуу жолугушуубузду кеңири талкуулаганбыз. Түрк дүйнөсүнүн негизги бөлүгүнүн бир катары Кыргыз элинин тынчтык, биримдик, ынтымак, бейкутчулук каалаганбыз. Жапаров мырза бул бийик миссияны Кыргыз Республикасынын жаңы шайланган президенти катары бийик абийирдүүлүк, ар намыстуулук менен аткарат деген терең ишенимдебиз. Ошондой эле түрк мамлекеттери менен салттуу байланышты чыңдап, келечекке ишенимдүү кадам таштайт деген терең үмүттөбүз, деп билдирди Амраев. Президенттикке талапкер Бабыржан Төлбаев шайлоочуларына ыраазычылыгын билдирип, Садыр Жапаровду жеңиши менен куттуктады. Мен алдыңкы үчтүккө киреримди билгем. Албетте, жок дегенде экинчи орунду алуу амбиция бар болчу. Демек, бул керек болчу. Мен өз командама ыраазымын. Президенттик жарышка катышкан бардык талапкерлерге ыраазычылык билдирем. Шайыр болду. Сиздер менен таанышканыма жана биз дебатта болгонубузга кубанычтамын. Садыр Жапаровду жеңиш менен куттуктайм. Айрымдар үчүн бул күтүлгөн. Мен ага ийгилик каалайм, деди Бабыржан Төлбаев. Ошондой эле ал Садыр Жапаровга өзүн билимдүү адамдар менен курчоого кеңеш берди. Мен сизге бир кеңеш бергим келет. Сиздин командаңызда сизден дагы билимдүү, тажрыйбалуу жана акылдуу адамдар болсун. Алар сизди жакшыртат. Бул адамдар сизге чындык гана айтышсын. Чындык сизге туура башкарууга жардам берет, деди Бабыржан Төлбаев. Автоматташтырылган башкаруу системаларынын алынган алдын ала маалыматына ылайык, президенттикке талапкер Садыр Жапаров 1,117,041 добушка ээ болду. Бүгүнкү күнгө карата 2474 шайлоо тилкесинин ичинен 2424 шайлоо участогунун алдын ала маалыматтар келип түштү. Садыр Жапаров эң көп добушту Ысык көл облусунан алды. 93,87% эң аз добушту Бишкек шаарынан алган. 52,13%. Бишкекте Катардагы судьянын 20 элиткалык батири, 2 хан сарайы бар экендиги айтылды. Кыргызстанда жогорку соттун дагы бир судьясы мыйзамсыз байууга шектелүүдө. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз борбору билдирди. Тергөө аныктагандай,
Жогорку соттун жарандык экономикалык иштери боюнча соттук коллегиясынын судьясы декларацияда көптөгөн менчик объектилерин, анын ичинде алдыңкы курулуш компанияларынын элиткалык үйлөрүндөгү 20дан ашуун батирлерди, ошондой эле Ысык көлдөгү кадыр барктуу пансионаттардагы кыймылсыз мүлктөрдү жана кымбат баалуу унааларды жашырган. Кылмыш жолу менен алынган кыймылсыз мүлктүн изин жашыруу максатында судья көбүнчө жарандык бүтүмдөрдү тийиштүү мамлекеттик органдарда каттоодон өткөрбөй, айрым учурларда кирешилеринин тастыкталган булактары болбогон алдыңкы адамдар үчүн керектүү сатып алуу келишимдерин жол жоболоштурушкан, деп билдирди УКМК. Ошондой эле судьянын жана анын жакын туугандарынын Бириккен Араб Эмираттарынын, Турция, Азия, Европа жана Америка Кошмо Штаттарынын курорттук аймактарына үзгүлтүксүз туристтик сапарларга баргандыгын аныкталган. Мыйзамсыз баю фактысы боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Кылмыш ишинин материалдары кийинчерээк судьянын кылмыш жоопкерчилигине тартылуу макулдугу алуу үчүн Кыргыз Республикасы Судьялар Кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына берүү үчүн башкы прокуратурага жөнөтүлөт.